Жалал Абадка көпчүлүк учурда туристтерди тартып турган жай Жалал Абад курорту болуп эсептелинет. Ал эле эмес, калаанын бюджетине жыл сайын 14 миллиондон ашуун салык төлөп келишет. Акыркы убактарда аталган жайда оорусуна даба таап кеткендер көп. Өзгөчө табигый жол менен дарылоосу башка жактардан айырмаланып турат. Муун ооруларга айрыкча муундарды дарылоодо жана ылай менен дарылаган жакшы. Ички органдарды, суунун өзү жаратылыштын берген, Кудай Тааланын берген касиети ушул экен. Суунун өзү эле адамдын организмин тазалап, кыйла жакшыртып атат. Андан тышкары жанагы электрофорез дегендер бар. Андан тышкары ар кандай ички органдарды тазалоочу процедуралар бар. Абдан жакшы. Пайдасы сөзсүз тиет. Дарылык касиети бар минералдык булактар жергиликтүү элге 10 кылымдан бери эле белгилүү. Жалал Абад курортуна азырга чейин келип дарылануучулардын саны арбын. Мында өзгөчө минералдык суу, баткак жана физиотерапиялык дарылоо ыкмалары эс алуучулардын купулуна толот. Аталган жай 300дөн ашуун эс алуучуга ылайыкташкан. Дарылоонун ыкмасы 10дон ашык, минералдык суу менен дарылоонун ыкмасы 15ден ашык. Ар бирине эми токтолуп кетиш бул көп сөздү талап кылат. Ошон үчүн негизинен бизде балчык жана минералдык суу менен дарылайт. Ар бир ооруга карата. Негизинен Жалал Абад курорту бул Союздан калган курорт. Ошондой эле теридеги ооруларга ылайыкталган курорт болуп эсептелет. Жалал Абад курорту бир гана адамдардын ден соолугуна эмес, шаардын бюджетине да ири пайда алып келүүчү жай. Анткени жыл сайын 14 миллиондон ашуун салык төлөп, 200дөн ашык жумушчу орун менен камсыздалган. Ошондой эле сырттан келген туристтер да алгач Жалал Абад курорту менен таанышууга ашыгышат. Эми бул жайды туристтик потенциалын да жогорулатып, шарттарды жакшыртуу жактары каралууда. Санаторий Жалал Абад Кыргызстан профсоюз федерациясынын санаториясына болгонуна байланыштуу бизде азыркы мезгилде 325 орун бар. Күнүнө ошол 325 адам кабыл алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок эми биздин лечебный корпусту айтып кете турган болсок, ол күнүнө 1000 адам кабыл алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал эми азыркы мезгилде бизде санаториябызда 200дөн ашык адам бар. Бүгүн дагы кабыл алуу болуп атат. Жалал Абад санаториясын дүйнө жүзү жакшы эле билет. Особенно Союз республикаларынын арасында жакшы таралган деп айтсам болот. Белгилей кетсек, Жалал Абад курортуна Кыргызстандан сырткары Германия, Кытай, Казакстан, Өзбекстан өлкөлөрүнөн келип эс алып кеткендер бар. Күнүнө 1000ден ашуун адамды тейлөө жагын колго алышкан. Жумагүл Закирова, Улукбек Баймырзаев, Жалал Абад шаары.